Мекен таануу сабагы 3-класстар үчүн. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз мекен таануу сабагынан суу жана анын касиеттери, жаратылыштагы суунун айланышы деген тема менен таанышабыз. Баарыбыз сабакка даярбызбы балдар? Анда сабактын максаты менен таанышабыз. Берилген тема боюнча толук маалымат алуу. Көрсөтүлгөн тажрыйбанын негизинде өз алдынча анализ жүргүзө билүү. Сууну сыйлоого, туура пайдаланууга тарбиялануу. Биз сабагыбызда колдонуп келген алтын эрежени дагы бир жолу кайталайм. Сабакты кунт коюп угуу, окуу куралдары, жазуу дептери жана калемсап колубузга алуу. Активдүү катышуу менен тапшырманы өз убагында аткаруу. Анда биз сабагыбызды баштоодон мурда суунун пайдасы жөнүндө маалыматты угуп алалы. Дени сак болуш үчүн сууну кайсы убакта ич керек? Акыркы убакта көпчүлүк сууну көп өлчөмдө ичүү керек деген пикирде. Бирок ар бир дарыгер күнүнө 2 литр сууну ичүү жетиштүү экенин айтат. Ал эми ашыкча суу адамдын бөйрөгүнө күч келтирет экен. Суу ичкен кезде эң маанилүүсү анын өлчөмү эмес, иче турган убакыты. Ойгонгондон кийин дароо 2 стакан суу ичсеңиз, ички организмдин бардыгынын жумушун жакшыртууга жардам берет. Ал эми уктардын алдында 1 стакан суу ичсеңиз, уйкуңуз тынч болот. Ошону менен катар жүрөгүңүзгө салмак аз түшүп, бутуңуздун тартылып турушусун алдын алат. Ошондой эле тамактануудан 30 мүнөт мурда 1 стакан суу ичүү керек. Анда зат алмашуу ылдамдап, тамакты сиңирүү организмдин жумушун иреттейт. Ваннага түшөрдүн алдында 1 стакан суу ичүү аркылуу артериялык кан басымын төмөндөтө аласыз. Эгер аталган эрежени адатка айлантып алсаңыз, уктап жатып жүрөктүн кармап калуусун 95%га төмөндөтүүгө болот. Мына балдар, биз суу жөнүндө пайдалуу маалыматтарды угуп алдык. Биз пайдалуу маалыматтарды угуу менен ал суулар кандай касиеттерге ээ экендигин азыркы сабагыбызда маалымат алабыз. Суу биздин планетабыздын көп бөлүгүн ээлейт. Жаратылышта океандар, деңиздер, көлдөр, саздар, өзөндөр сууга толуп турат. Адамдын колу менен түзүлгөн жасалма көлмөлөр, суу сактагычтар, каналдар да бар. Жердин түпкүрүндө жана ал түгүл абада да суу бар. Жердеги жашоо дагы суунун натыйжасында пайда болгон жана сакталып турат. Суу ар кандай тирүү организмдин курамына кирет. Ал өсүмдүктөрдүн бардык бөлүктөрүндө бар. Мөмөлөрдүн ширеси да эритилген түрдүү заттары бар суу болуп эсептелинет. Ал тургай, биздин организм да суудан турат. Суусуз өсүмдүк да, жаныбарлар да жашай албайт. Суу электр станцияларында өнөр жайлык максаттарда пайдаланылат. Суу жердин негизги байлыктарынын бири. Суу ысытууда кеңейет, ал эми муздатууда кысылат. Бул сөздү кененирээк түшүндүрө кетсем, эгер биз чайнекке сууну коюп кайнатууда, ал кайнагандан кийин ашат. Себеби суу ысыганда анын көлөмү бир аз болсо дагы чоңоюп, андыктан ашат экен. Ал эми ошол эле чайнекти биз жерге алып койгонубузда ашпай, суунун көлөмү бир аз азайгансып калат. Демек, суу муздаганда анын бөлүкчөлөрү кысылып, көлөмү бир аз болсо дагы азаят экен балдар. Сууларды биз төмөндөгүдөй кылып бөлөбүз.
мөңгүдөн келген суулар. Аккан суу булар өзөндөр, дарыялар, көлдөр жана океандар. Булактар булар ысык суу, дары суулар кирет. Биз суунун касиеттери боюнча мына балдар, биз суунун негизги касиеттерин карап көрөлү. Суу ар түрдүү абалда боло турган жердеги жалгыз зат. Суу суюк абалда да болот. Аны биз суу деп айтабыз. Суу катуу абалда да кездешет. Ал муз же кар деп да айтабыз. Ал эми газ абалында кездешкени биз буу деп айтабыз. Суу суюк абалында 0 градус муздатылганда катуу болуп, муз абалына өтөт. 100 градуска чейин ысытылганда ал бууга айланат. Кайрадан бууну биз температурасын төмөндөтүп, суюк абалга алып келсек болот балдар. Ошондой эле суу агуучулук касиетке дагы ээ. Мына, муну баарыбыз көрөбүз. Суу агуучулук касиетке ээ. Ошондой эле суу тунук. Мынакей. Биз бул жерден идиштин ичиндеги нерселерди көрүп жатабыз. Мына биз аквариумдун ичинде дагы мындай сүрөттөлүштөрдү тунук кылып көрсөтүп берет. Жана дагы суу түссүз балдар. Мынакей. Эгер биз колубузга бир тамчы сууну койгон болсок, биз колубузду бул суу тунук кылып көрсөтүп берет. Жана ошондой эле бул суу чоңойтуучу касиетке дагы. Мына биз бокалдын ичине сууну куюп, кашыкты салып сыртынан карасак, ичиндеги нерселер өзүнүн абалына караганда чоңураак болуп көрүнөт. Ошондой эле суу айрым заттарды эритет. Мисалы биз 2 бокалды алып, бирине кант, бирине шекер, же болбосо тузду салган болсок, ал бир аздан соң эрип, ичиндеги шекер же кантыбыз жок болуп кетет балдар. Ошондой эле суунун даамы дагы, жыты да болбойт, жана формасы да жок. Эгер биз сууну чачып же төгүп жибере турган болсок, ал жердин формасын ээлеп жайылат. Мына балдар, бардык маалыматты алдык. Суу булак болуп жер алдынан чыгат. Тоо башындагы мөңгүдөн эрип келип, өзөн сууларды пайда кылат. Өзөн суулар бири-бирине кошулуп олтуруп, дарыяга айланат. Дарыялар көлгө, деңиздерге агып барат. Жерди казганда тереңден суу чыгат. Бул кудук деп аталат балдар. Ала тоонун чокусундагы мөңгүлөр суунун тоңгон абалы. Жер бетинде суу 3 абалда кездешерин айтып өттүк. Бул маалыматты дагы бир жолу толуктап кетсем, суунун суюк абалы суу болуп эсептелинет балдар. Газ абалындагы сууну биз буу дейбиз. Ал эми катуу абалындагыны мөңгү же муз деп айтабыз. Жаратылышта бир гана суу заты ушул 3 абалды камтыйт. Азыркы айтып өтүлгөндөр боюнча биз тажрыйба жасайбыз. Суунун түссүз экендигин көрөлү. Көк, сары, жашыл, кызыл түстөгү кагаздарды алалы. Суунун кагаздардын түстөрү менен салыштыралы. Сууну кандай түстө деп айта алабыз? Бул тажрыйбаны жасап көрөбүз. Жообун негиздейбиз. Кийинки тажрыйба. Суунун тунук экендигин далилдеп көрөлү. 1 стаканга сүт, 1 стаканга суун алалы. Сүткө, сууга кашык салып көрөлү. Суунун ичинен кашык көрүнөт. Ал эми сүттөн кашык көрүнбөйт.
Demek suu kандай eкен? Tajribаны öz aldыбызча жасайып көрөбүz. Кийинки тажрыйба. Суунун даамы жок экендигин көрөлү. Канттын, лимондун, пияздын даамы кандай экенин баарыбыз билебиз. Кант таттуу, лимон кычкыл, ал эми пияз ачуу. Ал эми суунун даамы жөнүндө эч нерсе айта албайбыз. Суунун даамы болбойт. Муну биз жашообузда дагы билебиз балдар. Жаратылышта шор суулар кездешет. Алар туз даамданат. Мисалы, ысык көлдүн суусу дагы туздуу. Жана башка көлдүн суулары дагы туздуу балдар. Жаратылыштагы суу кантип айланат эми? Мисалы, жаан кантип жайт? Мына ушул боюнча маалыматты карап көрөлү. Суу тынымсыз айлануу абалында болот. Күндүн нурлары биздин планетанын бетин ысытат. Суу бууга айланат. Жана деңиздердин, өзөндөрдүн, көлдөрдүн бетинен, топурактан абага көтөрүлөт. Суу жылдын каалаган мезгилинде ал түгүл аяздуу кышта дагы бууга айланат. Суу буусу бул газ түспөлдүү абалдагы суу. Суу буусу бийиктикте муздак суу тамчыларына айланат. Ушул тамчылардан булут түзүлөт. Кээде шамал аларды аптан алыс аралыкка айдап кетет. Акырындык менен булуттагы суу тамчылары чоңойот, оорлошот жана жерге жамгыр же кар түрүндө түшөт. Мына балдар, жаратылыштагы суунун айланышы жөнүндө маалыматты алдыңар. Эми кыскача дайыр жол түшүндүрүп кетейин. Мисалы, жамгыр жаады дейли. Эртеси менен күн чыгып, бардык жерге жылуулукту таратты. Күндүн жылуулугунун негизинде жааган жамгырдын бир бөлүгү жерге сиңет, топуракка. Ал эми калган бөлүгү бууланып, жогору асманды көздөй барып, булар булутту түзөт. Ал эми күн бүркөлгөн мезгилде бул булуттардан жаандын тамчылары чоңоюп, кайрадан жерге түшөт. Бул суунун айланышы эч убакта түгөнбөйт балдар. Дайыма жаратылыштагы суунун айланышы ушул кубулушта болуп өтөт. Анда сабакты бышыктоо үчүн суроолорду берем. Биринчи суроо. Жаратылышта суу кандай абалдарда жолугат? Дагы бир жолу кайталайм. Жаратылышта суу кандай абалдарда жолугат? Экинчи суроо. Эмне үчүн чайнек кайнаганда буу пайда болот? Кийинки суроо. Көлчүк жамгырдан кийин качан тез кургайт? Жайындабы же күзүндөбү? Мына бул суроолордун жообун колубуздагы дептерге жазып далилдейбиз. Үйгө тапшырма берем. Азыркы айтып өткөн тажрыйбаларды өз алдынча жасап көрөбүз балдар. Суунун касиеттерин далилдейбиз. Экинчи, суу жана анын касиеттери деген теманы окуп, алдындагы суроолорго жооп даярдайбыз. Бул тапшырмаларды дептерге аткаруу менен сүрөткө тартып, менин WhatsApp номериме жөнөтөсүңөр. Кайрадан бул берилген жоопторду текшерип, анализдеп көрүп, бааларыңарды коюп, мен WhatsApp номериңерге жоопторду жөнөтөм. Тема түшүнүктүүбү балдар?
Тапшырманы баарыбыз алдык. Анда эмки сабакка көрүшкөнчө сак саламатта болгула.